Мугалим бул мөмөлүү дарак деп айтылып келет. Албетте, дарак да бир жерден мөмө берет демекчи. Бүгүн биз Таджиков Кубаныч агайдын бир мектепте 30 жылдан ашуун иштеген иш тажрыйбасына, анын иш алып баруусуна күбө болмокчубуз. Каарманыбыздын таңы үй бүлөсү менен башталат. Албетте, төрдүн көркө апалар демекчи, апасынын батасын алып жумушка аттануу менен анын таңы кооздукка бөлүнөт. Gel, ben aldım oturasın mı? Ver onu taynene. Ben içeyim mi, sen içersin mi? Kaytarsı içiyor. Ben işe gittim, ben mektepke varayım. Boptur balamlar vallahi, ömrü uzun olsun. Yolun açık mındayım, carık olsun, işine da iyilik versin bular. Ömrünü versin, bala çıkarın oynayıp gülüp otur, işine barsan bak. Ak yol balam. Rahmat. Yemekte korkulayım mı? Ova. Baba. Sen akıllı olasın mı? Ova. Taynenle uğraşmaysın mı? Nama unutmayın. Kılın alasın mı tayneni? Baba. Bedin tuz, bir an tuz. Aman. Bakın. Bakın. Kudayga şükür, baldarımın en çoğu. Kudayga şükür en çoğu için meyerimdүү. Ата-энесине неме кичинесинде эле тартиптүү болуп жакшы чоңойгон содагын кетейин. Күйүмдүү бир туугандарына. Бирок окууга өтө сээндүү эле бир нерсе ишти аткармайынча койбойт эле садага болоюн. Анан Кудайга шүгүр. Ушу мектепте дагы агар немесин ишин коюп, тамак ашын коюп болсо ham сабак деп турат. Бир жака барбайт деле бир жака. Мен сабагыман калам деп. Олимпиадага балдарын даярдап, ушу мектептин ишине көп кызыгып ушуга неме болуп калган садагын кетейин. Турмуш курганыбызга 32 жыл болуп атат. Биз ушул агайың жакшы сапаттарын сурап калдым, эмне дейт? Агайың үйгө камбыл, бар жок жумуштарды так, өзүнүн көңүлүнө жаккандай жасайт. Бар жок үйдөгү нерселерди колунан келгенин бүт баарын өзү жасайт негизи. Эч кимге зарыкпайбыз, уста деле чакырбайбыз. Аны эми сапаттары, жакшы сапаттары ушул турмуш кургандан берги биз 3 кыздуу болдук. 3 кызыбыз Кудайга шүгүр. Үчөөтөн Бишкекте мына неберени багып турабыз. 1981 жылы Бишкектеги ал убакта СССРдин 50 жылдатындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика факультетине киргем. Мен атам ушул мектепте завуч, организатор завуч болуп иштеген. Анан мен үй бүлөбүздөгү атам балдар кыздардын ичинен эң чоңу мен. Анан атам чоңу мен жолдосун, калган өзү билсин деп, мугалим болосун дегенден, анан мен атам өзү англис тилчи болгон. Анан мен ушул физикага кызыгчу элем. Физика факультетине кирип, аны 86-жылы бүттүм. 86-жылы бүтүп, ушул мектепке келип, анан атам келип бизде иштейсиң дегенден келип, 86-жылдан бери ушул мектепте иштейм. Андай эски мектеп болчу. Мен дипломду өзү дипломдук эксперименттерими Украина мамлекетинин Илимдер академиясынын катуу телолор институтунда 6 ай жүрүп, Киевде жазгам. Анан мен Бишкекте өзүнүн университетте лаборант болуп иштей дешип аткан, анан атам ага болбой чыгып калганда. Атам экөөбүз мектепте чогуу 1 жыл иштедик. Анан атам өтүп кетти 50 жашында, ровно 50 жашка чыкканда. Анан атамдын ордунда үйдө мен калдым. Эң кичинекей иним атам өткөндө 1,5 жашар эле, калгандар мектепте окушу. Ошондон бери ушул атам иштеген мектепте атамдын кесибинде, атам айткандай, ушул педагогдук кесипти аркалап иштеп келатам.
Бүгін сілер менен 4-ші шейректин 1-ші күнү баштап атабыз. Ошол бүгін 4-ші шейректе өтө турган 1-ші темабыз бул доскада жазылып турат, көрүп атасыңар. Өткөргүчтөрдү удалаш жана жарыш туташтыруу, реостаттар туташтыруу эки түрдө болот. Biz buğa çeyin 3-cü çeyrekte ötkönbüz da elektrik toğu jönünde turabı. Toktun gücünü ölçöy turgan kurallar jönünde. Ne desele kuraldın atın? Toktun gücünü ölçöy turgan. Ampermetr, voltmetr. Voltmetr meninden ölçöy? Toktun gücünü Çıngalığını ölçöy. Bugün uşul elektrik toğunu tutaştırganda ötkörgüçtörдү tutaştırуу'nun iki jolu jönünde söz kılabız. Birincisi ötkörgüçtörдү udalaş tutaştırуу. Ekincisi jarış tutaştırуу. Ötkörgüçtörдү jarış tutaştırууну tajribada görөбүz азыр. Анын үчүн электр чынжыры канча бөлүктөн турчу эле? 4 бөлүк. Кайсы-кайсыдан? Ток булагынан турат. Мынакей ток булагы крона мен пайдаланып атам. Анан мынау эмне эле? Ачкычтан турат. Мынау лампочка. Булар эмне деп аталат? Керектөөчүлөр деп аталат. Мынау эмне экен? Каяктан билдиңер амперметр экенин? Мынау эмне? Каяктан билдиңер? Вольтметр чынжырыгын бөлүгүнө кандай туташат? Voltmetr paralel. Ampermetr кандай туташат? Удалаш туташат. Эми азыр чынжыр ажыратылып турат. Мен чынжырды уладым. Эмне болду? Жанды. Бирөөсү азыраак жанып атат, экинчиси жарыгыраак жанып атат. Турабы? Көрдүңөрбү? Вольтметр эмне болду? Жылдыбы? Жылды. Кичине жылган үчүн силер көрбөй атасыңар. Азыр мен буяка жылдырам. Мына вольтметр мынакей жылды. Көрдүңөрбү? Ток өтпөй атат да ишенбей калды. Вольтметр мынау лампочканын учтарында чыңалууну көрсөтүп атат. Азыр канчага туташтырып мен 3 вольтка туташтырып турман. 3 вольттун карасак, мынакей. Вольтметр көрсөтүп атат. Көрдүңөрбү? Бул мынау лампочканын учтарындагы чыңалуусу. Бул лампочкадан өтүп аткан токту көрсөтө турган мынау амперметр. Канчаны көрсөтүп турат? 70 миллиампер. Удалаш туташылган 10бу, 20бу, 30бу удалаш туташылган приборлордон лампочкалардын ичинен бирөө күйсө, мисалы гирляндадан бир лампочка күйүп калган болсо, калгандардын баары иштебейт. Мен силерге түшүндүрүш үчүн азыр мындай кылам. Мына лампочканы мен өчүрөм. Не болуп калды? Өчтү. Мына лампочка күйдү дейлик, алып койдук. Бул жанбайт. Удалаш туташканда бирөө иштен чыкса, калгандардын баары таза болсо дагы эмне болбойт экен? Иштебейт. Мынакей. Көрдүңөрбү? Азыр кайра улап коем лампочка. Өкөтөң, иштеп. Гирлянда ошондой. Гирлянданын 20 лампочкасынын ичинен бирөөсү күйүп калган болсо, калган 19-у иштебейт. Параллель туташтырган, удалаш туташтыргандан артыкчылыгы бирөө күйүп калган болсо, экинчиси иштей берет. Ошон үчүн биздин үйдүн ичиндеги бөлмөлөрдүн бир комнатасы экинчи комнатасына параллель туташтырылат. Өчүрүп жандырыш үчүн ачкычтар удалаш туташтырылат. Ачкычтын бардыгы биз выключатель деп көнүп калганбыз. Атаңар апаңар дагы выключатель дейт. Бул Кубаныч агай ушул жерде туулуп өсүп, ушул мектепте окууну бүткөн. Анан ушул жерде эмгектенип келе жатат. Анан мугалимдерге бизге болгон мамилеси аябай жакшы. Башка мектептерден дагы жаш мугалимдер келип, Кубаныч агайдан көп нерселерди үйрөтүп кетет. Анын берген сабактары аябай сиңимдүү, сабакка өз убагында келип, азыркы жаңы методдор менен сабагын дайыма кызыктуу өтөт, сиңимдүү өтөт. Азыр мен электр чынжырын үздүм. Амперметрди эмне алып койдум? Алып койдум. Амперметр эмеспи? Амперметр. Азыр кимиң ушул амперметрди эрежеси менен чынжырга кайра туташтырып бере аласың? Мына ток булагынан кеткен бул минус экен.
бул токпулагынан чыккан минус тогун бул жактагы терс тогуна улаштырабыз. Карасы терс экен, значит. Ал эми лампочканы плюска улаштырабыз. Шашпай. Токпулагын ачабыз. Анакей. Тура тут, эгер туура эмес туташтырганда стрелка эмне болот эле? Стрелка аркага кетип амперметр. Тескери жака кетет эле, амперметр бузулат эле, туура. Агайдын сабактарына мен аябай кызыгып окуучумун, себеби агай бизге мына турмуштагы көп нерселерди айтып, жакшы сабак өтүп берчү. Андан кийин азыркы учурда агай менен бир коллективде иштеп жатам. Агайдан алган усулдарды, методдорду окуучуларыма мындай сабак учурунда пайдаланып өтүп жатам. Бүгүн өтө турган темабыздын экинчиси удалаш жана параллель туташтыруудан сырткаркысы бул реостаттар деген. Реостаттарды мен силерге көрсөтөм азыр. Реостат деген бул мындай, нол реостат. Мен көрсөтүп коеюн, чоңу лабораторный. Ушул эле реостаттын кичинекейи мынау. Реостат деген не иш аткарат деген суроо силерде туулушу мүмкүн, туурабы? Реостат токтун күчүн көбөйтөт, токтун күчүн азайтат. Мунун башка аткара турган иши жок. Бул кайсы жерлерде колдонулат жана эмне үчүн керек? Үйдө пылесос барбы? Барбы? Катуураак сордуруш үчүн эмне кылабыз? Көбөйтөбүз. Радио, телевизорлордон үнүн жогорулатып, азайт. Токтун күчү көбөйгөндө үнү жогорулайт, токтун күчүн азайтканда үнү төмөндөйт. Реостаттын аткара турган иши бул эмне экен? Үндү күчөтүү же начарлатуу, жарыкты күчөтүү же болбосо начарлатуу. Ошондой. Мындай жылмасы бар. Мынакей контакт, жылма контакт деп коет. Бул жылганда токтун күчү көбөйөт, бияка жылдырсам токтун күчү азаят. Физиканы кыйын, буга көп кызыга бербейт деген. Бул ар кандай мектепти алып көрсөк, бардык эле предмет балдар кызыгат. Балдарды кызыктыра биш керек. Балдар кызыгат качан? Жасаган ишинин жыйынтыгын көргөндө, өзүнүкү болбосо дагы өзүнүн теңтуштарынын, классташтарынын ийгиликтерин көргөндө калгандар да кызыгат. Эми мугалимдин негизги иши эле окуучуларды өзүнүн сабагына кызыктырыш. Балдар качан кызыгат? Ошол нерседен кичине жыйынтыгын сезгенде. Жыйынтыгын сезбесе кызыгышпайт. Мен ушундай деп ойлойм. Мугалим балдарды өз предметине кызыктыра биш керек. Балдарды көзүнөн, сүйлөгөн сөзүнөн, айрыкча көздөрүнөн сезип турам. Бала түшүндүбү, түшүнбөдү. Болот класстын ичинде 4төн, 5тен, 3төн түшүнбөгөндөр болот. Алар менен кошумча иштешке туура келет. Анан шаардык балдар менен айылдык балдардын айырмасы болот. Айылдагылар тартынчаак, түшүнбөгөндөрүнө кайра кайталашка туура келет. Өтүлгөн теманы, кийинки сабакта өтүлгөн теманы сураганда дагы жанагындай начар өздөштүргөн балдарга суроолор жөнөкөйлөтүлүп берилип, мындай көбүнүн духу түшүп калбаш үчүн аларга жеңилирээк суроо берип, жакшыраак окуган балдарга оорураак суроосун берип, буларды теңдеп туруш керек да. Андай болбосо класста да балдар арасында, кыздар арасында, классташтардын арасында теңсиздик кээ бир балдарды, кыздарды мындай көбүнүн түшүрүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн өтө кылдат мамиле кылыш керек. Кызыл Орда орто мектебинин эң бир стаждуу, эң бир демилгелүүчү, жаш мугалимдерге жардам берүүчү бир насаатчы мугалим катары айта белгилеп кетем. Агайдын да бир айта турган нерсеси, азыр бизде мындай учурлар кем кездешсе керек. 1986 жылдан азыр 2011 жылга чейин бир гана мектепте иштеп келет. Ал эми агайдын ийгиликтерине жетишсек, ийгиликтерине токтолсок, агайдын физика предмети боюнча өтө алгылыктуу иштери бар. Агайдын окуучулары предметтик олимпиадада 3 жолу республикалык деңгээлге чейин көтөрүлүп чыгып келишти. Ал эми калган учурларда ушул 2-3 орундарды алып келишти.
Андан сырткары агай өзүнүн жөнөкөйлүгү менен, адамгерчилик сыпаты менен жамаатта үлгүлүү мугалимдердин бири. Эл агартуунун отличниги, бир канча мамлекеттик сыйлыктардын ээси, ардак грамоталардын ээси. Агайдын дагы бир өзгөчө жагы бар, бул райондук деңгээлде иш тажрыйбасын бөлүшүп келебиз. Агай акы төлөнүүчү жаш техниктер ийримин жетектейт. Бул жагдайда агайдын окуучулары көптөгөн физикалык элементтерди агайдын көмөгү менен өз колдору менен жасашат. Тең салмактуу абалда турат уровеньде. Мына күлчатылды күлчат этип коебуз кечкурун, азыр мен өзү койдум. Кечкурун күлчат этип коебуз. Анан бул жер титирегенде эмне болуп кетти? Жер титирегенде жабышып калат, ойгоносуң, лампочкасы жанат. Бийимиң армайсың, документти каласың, эшикке ачасың, уктап аткан болсоң, кайра өчүрүп коесуң. 3-чү чейректин жыйынтыгы боюнча мектеп боюнча билим сапаты 53% түздү. Бул жакшы көрүнүш. Бирок биз 3-чү чейрек, 4-чү чейректе бул проценттик көрсөткүчтү дагы жогору көтөрүшүбүз керек. Бул боюнча окуу бөлүм башчысы тарабынан сөзсүз түрдө иш пландар иштелип чыкты, ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Экинчи айта турган нерсе, предметтик олимпиаданын облустук туру жыйынтыкталды. Бизде физика предметинен Тажик Кубанч агайдын окуучусу Осмонов Жанарбек областтык турга өтүп, ошол областтык турда 4-чү орунду багындырып, ардак грамота менен сыйланып келди. Эмне кылып атасыңар? Диодуңду чыгардыңбы? Чыгарып койдум. Алмаштырдыңбы? Апкеч мен көрөйүн. Пинцеттерчи мага. Жакшы элеп. Сен мунун үстүн пайкалаганда асты чыгып кетпедиби пайкаң? Жок, ташым. Жакшы. Немеге оныга улап угуп көр. Сен эмне кылып атасың? Конденсатор. Пайка кылдыңбы? Пайка кыл. Бышык карма. Мына пинцет менен карма колуң сыганда эмне дейсиң? Канифольга тийгиз. Канифолду коргошуңа тийгизбейсиңби? Шарт алба. Мындай кармагандан кийин үйлө оозуң менен мына жер муздаш керек. Болбосо аз чыгып кетет. Көрөйүн сен. Мына кара. Мени кара. Кыймылдап атабы? Кайрадан пайка ал. Сеникичи? Текшерип Транзистор текшердиңби? Кара, мен карап турайын, текшерчи. Текшер. Базасы гана, транзистордун базасы гана. Базасы? Кайсы? Бар. Эми караны бер базага. Жок болуш керек. Ошондо транзистор иштеген болот. Жок. Да, жок. Транзисторун иштейт экен, пайка кылып. Senikичи? Үйрөдүңбү? Аркасы чыгып кетпедиби? Жок. Мына. Көрдүңбү? Аркасын башкадан пайка кыл. Мына көрдүңбү? Чыгып жүрөт. Эми кружокко жаңыдан келгендер жылда эле сентябрдан баштап кружок башталганда коопсуздук боюнча эрежелер тааныштырылат. Анан бул кружокто мен 220 вольт иштетпейм. Балдар 42 вольттук паяльниктер менен иштетишет. Камдагычтар деп коебуз кыргызчасы. Балдар иштеп аткан учурда мен дайыма алардын жанында болом. Аптечка бардык составы менен бар. Бинттерден баштап бүт бары. Анан мен тынымсыз карап турам. Менде кыздар деле балдардан кем албай иштешет. Балдардын коопсуздугу мен үчүн дагы кымбат. Маскада отурушат. Антисептиктери бар. Чыңалуусу ошол 42 волттан ашырылбайт. Приборлордун бардыгын иштетип атканда мен жанында карап турам. Өзүнүн детекторлор радиоприемник бүттү, пайка кылып. Азыр наушникти, мынакей. Наушникти салды. Бул 1200 Ом высокоомный телефон наушник. Азыр ушул зымором катушкадан феррит стержининен конденсатордон анан диоддор турат. Ушул кулакка наушник аркылуу биздин айылдан өтүп аткан радио толкундарды кармайт. Азыр кайсы
кыргызча суы, орусча суы, кайсы канал чөткөн азыр көрөт. Мына колундагысы бул антенна, узундугу бир 50 метрдей тартылган сыртта, эч кандай ток булагы иштетилбейт. Зымыромдордун качкаларынын санына жараша туташтырып коет дагы. Жылдырсаң бери сен. Эмен жылдырбай, ошону жылдырып көр. Зымыромдордун саны көбөйгөн сайын жыштыгы көбөйөт. Зымыромдордун саны азайган сайын тиштик азаят. Сагандан тышкары деле илимдерге катышам, физика илимине. Мисалы мен азыр радио жасап жатам. Бул радио, бул диод, конденсатор кошулуп, мына ички зымдар менен радио жасалат. Зымды ким ороду? Зымды мен өзүм орогом. Бул зым өтө кыйын болот, жана майда иштесем болот. Бул этияттык менен орош керек. Буну колдонууга болот. Ооба, муну 2020 жылдан баштап жасап жатам. Былтыр 8 классымдан баштап ушул радиону жасап, азыр угуп баштадым.